Жалал Абад облусунун аймагында бүгүн 29 ноябрга карата коомдук абал туруктуу жана милициянын көзөмөлүндө шайлоого байланыштуу одоно мыйзам бузуулар катталган жок. Облус боюнча шайлоого карата 10 маалымат келип түшкөн. Алардын ичинен бир маалымат Ала Бука районунун Сафет Булан айылында 40-45 жаштардагы аял кайсы бир партияга үгүттөп жаткандыгы боюнча маалымат келип түшкөн. Ушул маалымат Борбордук шайлоо комиссиясына жөнөтүлдү. Ал эми калган 9 факты боюнча кылмыштын же жоруктун курамы аныкталбагандыктан номенклатуралык делого тиркелген. Жалал Абад облусунун Ташкөмүр шаарында 3 саат электр жарыгы өчкөн. Номер 2257 шайлоо тилкесинде шайлоо үзгүлтүүгө учураган жок. Электр жарыгы авариялык абалдан улам өчкөн. Ошол замат жабдыктар генераторго уланган. Жалал Абад электро ачык акционердик коому боюнча 757 кызматкер күчөтүлгөн тартипте иштеген. Жалал Абад электр ачык акционердик коому тейлеген аймакта 435 шайлоо участкасы толук кандуу электроснабжение боюнча, электроэнергия берүүсү боюнча толук камсыздалды. Толугу менен иш-чаралар алып барылган 778 биздин кызматкер күчөтүлгөн тартипте кызмат өтөдү. Ошондой эле 59 мобилдик бригадалар толугу менен генераторлор менен камсыздалып иштелип, үзгүлтүксүз электроэнергияны ошол жогоруда аталган шайлоо участкаларына электроэнергиясы менен камсыздап бердик. Ал эми жашоочулар мурунку шайлоого салыштырмалуу бул ирет добуш берүү бир топ таза өттү деп эсептешет. Мурунку шайлоого карата сонун өттү, тынч. Элдерди мындай алып келип, баягыдай машина менен ташыганда биздин шаарда байкалбады. Бирок айылда болуптур, тоо жактарда. Биздин шаарда андай болгон жок. Мен шаарда шайладым. Бирок шайлоо тынч өттү аябай. Жакшы эле болду. Татыктуулар өттүбү? Таза эле болду? Таза эле болду. Мындай акча мындай неме кылган эч жерде болбоду. Шайлоонун жыйынтыгына көз карашым жакшы, алхамдулилла. Шайлоо кандай өттү негизи мурунку шайлоолорго салыштырмалуу? Мурунку шайлоолорго караганда жакшы өттү. Адамдардын маанайы да жакшы. Бардыгы акыйкаттык менен бүттү. Yani hiç kanda daha ne algan yok. Buradaki şaylolar kararında tınç öttü. Вообще tınç öttü. Spokojno. Talaş tartış yok ballar. Biri moğun şayladı. Burada urnağa çeyin koşulup geldi. Anday çok. Шайлоо мурунку караганда мындай таза, так өттү деп эсептейм. Адамдар өзүнүн түшүнүктөрүнө карап, өз ишенген талапкерлерди шайлады ошондо. Мен да өзүмдүн каалаган талапкерлеримди шайлап чыктым. Кыргызстанда жакшы өнүгүү, өсүү болушун каалайм. Негизи аларга айтарым, ушунча элдин ортолугуна салынды бул иш. Башка өлкөлөрдөн дагы байкоочулар келди. Анан кийин өзүбүздү артка тартып эле ар кандай наразычылыктарды, ар кандай тескери ойлорду, тескери сөздөрдү жарата бергенине мен жеке өзүмдүн мүнөзүмдө каршымын. Мынтип сырттагы көз караштарга, элдин көз карашына, түшүнүгүнө моюн сунуп туура кабыл алса. Кыргызстанда 28 ноябрда парламенттик шайлоо аралаш система менен өттү. Жаңы шайлоо мыйзамына ылайык жогорку кеңеште 90 депутат болуп, алардын 54-ü партиялык тизме менен 36-сы бир мандаттуу округтан шайланат. Шайлоого 21 партия жана бир мандаттуу округтан 287 талапкер катышты. Айбек Исабеков, Замирбек Тойчубаев, Регион.